Ассаламу алейкум. ВК-таргет деген сайттан задание аткарып акча чыгарабыз. Мына лайк бас десе лайк басабыз, подписаться деп подписаться алабыз. Мына лайк бас деди, бастым. Почти 1 рубльга чейин берди, 1 рубль. Мынаки бастым, текшеришти. Анан ушундай толтура заданиялар келе берет. Эгер сиздер ВКонтакт, Твиттер, Ютуб, ТикТок баарын кошуп алсаңыздар. Өздөрү жазылып турат, вступите в группу же подписаться же лайк деп. Мисалы ВКонтактка группага кошул дейт. Вступить в группу дегенди басып коем. Вступить группунун баскандан кийин кайра назад чыгам. Мен приложение эч кандай приложение колдонбойм. Ушул Chrome же болбосо CryptoTape деген браузер менен колдоном. CryptoTape'ден да акча чыгат, браузерден бул боюнча да видеом бар. Мынакей вступить группу деген баскандан кийин кошулду. Группага кошулдум. Эми проверить кылып атам. Мынакей акча түштү. Ушинтип эле акча кошула берет. Биз задание аткарган сайын кирип, улам эми обновить кылып, заданияны обновить кылып турабыз. Chrome менен эле кирем. Приложениясын көчүргөн жокмун. Анан бул жерде поставить лайк деген билебиз, лайк басабыз. Анан retweet дегени бар. Retweet дегенге кирип, азыр көрсөтүп коеюн. Retweet дегенге киргенде 4 бурчтук чыгат. Азыр бул жерде 4 бурчтук чыгат. Ошону басабыз. Retweet дегени ошол. Retweet деген басып коесок, жашыл болуп калат и проверить кылабыз. Мен азыр башка аккаунт менен баскам, ошон үчүн мага акча бербейт, туура эмес аккаунт. Кайсыл аккаунтту коштосоңор, ошол аккаунт менен эле задание аткарасыздар. Акча чыгарыш үчүн вывести деген басабыз. Алда адам сүрөтүн бассак, ушундай жер чыгат. Минимальный 15 рубльдан өйдө чыгат, 2 күн ичинде түшүп калат. Сумма деген жерге сумманы жазабыз. Анан киви номер жазабыз. Создать заявку деген басабыз. Создать заявку деген басканда жашыл болуп чыгып калыш керек. Мен кызыл болуп чыкты, анткени сумма 15 рубльга жетпейт менде. Анан Gmail'иңиздерге киресиздер. Gmail'ди туура ачыңыздар керек. Мына регистрация алган Gmail менен бул жакта телефонуңузда Gmail окшош болгондо гана код келет сиздерге. Ошол код менен акча чыгарабыз. Ошону туура регистрация кылып атканда Gmail'иңиздерди жакшылап караңыздар. Бул жерге келмек код. Ошол кодду алып барып, мен заявка жибермекмин. Мага кивиме акча түшүп калат. Кивиден эл картка айдын салып чыгарып алсам болот. Анан регистрация кылуу үчүн описанияга ссылка коюп коем. Ошол ссылка менен киресиздер. Киргенде ушундай бет чыгат. Регистрация дегенди басабыз. Анан регистрация кылганда Gmail'ибизди туура жазабыз. Gmail ал үчүн Gmail поштага кирип, мен азыр регистрация болбогон Gmail'имди алып чыгайын. Мынакей ушул почта менен иштейт. Ушул почтаны жакшылап үйрөнүп алсаңыздар, бүт жумушка керек интернет менен иштейм десеңиздер. Паролдоруна чейин жазып алыңыздар. Жаңы көп Gmail'ди эле ачып берсе болот. Мисалы мен ушул почтаны алам. Точно ушундай кылып туруп жазам. Дегел регистрация кылып аткан жагыма жазам. Жаздым. Анан парольду өзүм каалагандай кылып жазып алам. Муну да унутпаңыздар, бир жерге жазып алсаңыздар болот. Каалаган бир пароль жазасыздар, экинчисине дагы кайталап жазасыздар. 2 пароль тең, окшош болушу керек биринчиге. Ошол пароль экинчиге да кайталап жазасыздар. Анан кийинкиси пароль жазып алгандан кийин тип аккаунта дегенге исполнитель деп эле коесуздар. Эгер реклама чыгарсаңыздар, рекламодатель деп кылмаксыздар. Анан ылдыга галочка коюп зарегистрироваться дегенди басабыз. Зарегистрироваться дегенди басам. Мынакей ачылды. Эми сохранить пароль кылып коебуз. Сохранить улам кирип логин пароль жазбай сохранить кылып коебуз. Подключить дегенди басабыз. Бул жерден кошуп алабыз. YouTube, ВКонтакт, мына ушул жерден бардык немелерди кошуп алабыз. Настройкасынан. Анан азыр кошуп ссылка алган баардыгын толук үйрөтөм.
видеону жакшылап көңүл буруп көрүңүздөр. Ссылка алганды мына подключить дегенди бастым. YouTube дегенге кирем, получить сообщенияны базам. Анан мага 3 сөз берди. Алда жерде 3 сөз берип турат англисче. Ошону копировать этип алып туруп, ошону копировать этем. Анан YouTube каналга, приложенияга кирем. Ылдыйда ссылкасы турат. Ошол ссылка менен эле кирип кетет, өзү эле кирет. Сиздер эчтеке кылбайсыздар деле өзү кирип кетет. Анан комментарий, эң ылдыйга түшсөздөр, комментарий жаза турган месте турат, оставьте комментарий деп. Ошол жерге катуу басып турсаңыздар, вставить деген чыгат. Анан отправить кылып коесуз. Бирок мен муну отправить кылбайм, анткени бул поштаны кошкон эмесмин. Башка поштаны кошом. Азыр назад чыгып алмаштырып алайын поштамды. Мынакей хади деп турат го. Ошону алмаштырам башкага. Мына ушул менен комментарий жазышым керек. Мынакей ссылкага кирдим, комментарийге жазам. Ошол эле ылдыйга түшүп туруп комментарий жанагы 3 сөздү отправить кылам. Эми ссылканы ал дейт, эми ссылка коебуз. Перейти к следующему шагу дегенди баскандан кийин ссылка дейт. Мен YouTube ссылкамды сурап атат. Кайсыл ссылка менен, кайсыл канал менен комментарий жаздың депчи. Эми ссылка алган видеосун тартам. Азыр ссылка алган кыйыныраак болуп калган, мурун оңой болчу. Азыр ссылка алыш үчүн өзүнчө сайтка кирем, Google'га кирип, YouTube сайт деп жазам. YouTube сайтына кирем. Каналына эмес, приложенияга эмес, мына ушинтип кирип кетет. Кирип баратканда Chrome мененби же кайсы браузер менен деп сурайт. Анан Chrome менен деп кире берем. Chrome менен кирип атам. Браузерлер ушуга жардам берет. Анан мынакей кирдим. Бул башка өзүмдүн поштам чыгып калды. Өзүм иштетип аткан поштам YouTube'дагы. Негизи буга кирбейм. Башка аккаунт алмаштырам. Жанагы комментарий калтырган аккаунтум менен ссылка алыш үчүн. Негизи сиздер ушул өзүңүздөрдүн каналыңыздарда турсаңыздар, ал жерде өйдөдө турат ссылка. YouTube'дун ссылкасы. Мынакей, ушул ссылканы эле алып коюп коесуздар. Азыр мен тиги эле аккаунтума кирейин. Азыр мына ушундай кылып ссылканы алып аласыздар. Ушул жерде басасыздар, ссылка базалат. Азыр мен өзүм аккаунтума кирем. Жанагы комментарий калтырган. Мен өзүм комментарий калтырган аккаунтума кирдим. Эми ал да жерде сүрөтүн бассам, мой канал деп турат. Мой каналды бассам, өйдөдө менин каналым чыгат. Өйдөдө youtube.com деп турат го. Ошол жерде базам. Мен ссылка алыш үчүн ошол жерде базам. Ссылка ошону бассам, алдында копировать деп чыгат. Ошону базып алып туруп, эми жанагы VK Target деген сайтка алып келип коем. Эгер сиздер өзүңүздөрдүн ссылкаңыздарды улам издеп кыйналып алып отурбай, ушинтип бирөөгө же болбосо өзүңүздөр ссылка жөнөтүп койсоңуздар болот. Бир группага же өзүңүздөрдүн YouTube каналыңыздын ссылкасын ушинтип аласыздар. Мынакей копировать кылдым. Эми жанагы мои задания деген VK Targetке кирем. Бул уже обновить этилип кетти. Кайра YouTube'га кирем, сообщение алам. Жанагындай сөз алам, 3 сөз алып, кайра ылдыйкы ссылкасына кирем. YouTube'дун өзү ссылка берип атат го, ошого кирем. Жанагы эле 2-3 жолу жиберсе эчтеке болбойт. Акыры кошулса болду. Мына отправить кылдым. Эми отправить кылгандан кийин жанагы группадан ссылкамды алам. Мен группага жөнөтүп койбодумбу? Перейти к следующему деген баскандан кийин ссылка сурайт. Мен болсо бул жерге жөнөтүп койгом. Дайындап койгом. И ушуну алып барып туруп,
бул жерге вставить кылам. Мен проверьте басам, кошулуп калат. Мына кошулду. Сиздер да ушинтип кошосуздар. ВКонтакты да кошосуздар, Твиттерди да, ТикТокту да кошосуздар. Азыр баарын көрсөтүп берем. Эгер ВКонтакт, Твиттер жок болсо ачасыздар. Ачкан оңой эле. Азыр ВКонтакты көрөлү. Азыр ВКонтакты ачабыз. Подключить дегенди базам ВКонтактка. Анан буга чейин ачылган болушу керек. ВКонтакт эгер ачылган эмес болсо, мына задание келип калды. Ушундай заданиялар келе берет. Сразу ачар менен эле. Сиздер ошол каналыңыздар менен подписаться кылып, проверить бассаңыздар түштү ана акча. Бат эле кирсеңиздер, бат задания чыгып берет. Көбүрөөк акча төлөйт. 2-3 заданияда эле 1 рубль болуп калат. Эми азыр настройкага киребиз, ВКонтактка киребиз, подключить дегенди базабыз. Ага чейин мен ВКонтакт ачып көрсөтүп коеюн. Азыр ушундай браузериңиздер ушундай плюсу бар болсо, ошол жерге жазасыздар. ВКонтакт деп vk.com деп жазсаңыздар. Эң алдыда турат. Мен ошону алып алайын сразу эле. vk.com. Ушундай эгер мурун жазсаңыздар киресиздер, логин пароль жазып, же телефон номер пароль жазып, же Google менен кирип регистрация кылса болот. Мисалы аз Google менен киргизгенин көрсөтөйүн. Жанагы эле YouTube каналым менен эле кире берем мен. Комментарий калтырдым го, ошол эле канал менен кирип регистрация кылам азыр. Алда Photoshop HD деп турат го, ошол болчу. Анан разрешить этебиз. Разрешить кылып, номер, эмне жаз десе ошонун баарын жазып эле регистрация кылып коесуз. Сүрөт коюп аласыздар өзүңүздөр. Имя, каалаган бир атты жазыңыздар. Пол тандап, продолжить басабыз. Номер сурап атат, номерибизге жазабыз. Получить код дегенди бассак, бизге номерибизге код келет. Ал кодду жазып койсок, почта ачылат. Анан фотобузду коюп, уже сохранить этип коебуз. Ушул браузерге сохранить этип коебуз. Мынакей чалып атат, код келбей эле. Акыркы цифраны айтат, 8929-ту жазып алам, акыркы номери. Жана чалып аткан номердин. Мынакей 8929 номери чалды. Алсам өчүрүп коюшат. Анан ошентип эле мынакей бул жакка киребиз. 8929 дали базам. Ошол чалган номердин аягында цифраны жазабыз. Анан пароль катар бир пароль жазып, экинчи паролун кайталап коюп сохранить этесиздер. Сохранить эткенде ошол жерде калып калат сиздерде. Анан жана ВК таргетке кирип кошуп аласыздар. Настройкасына кирип ВК таргет, подключить дегенди бассак, ВКонтакт дегенди базабыз. Анан разрешить деп чыгат. Разрешить кылып коесуңуздар. Болду, кошулат. Бул ВКонтакттын кошулганы оңой. Твиттердики, ТикТоктуку жанагындай азыр описанияга жазышыбыз керек болот. Азыр көрсөтөм. ТикТок, Твиттердикин мына кошулду. Бүттү, ВКонтакт кошулду. Регистрация кылганы көбүрөөк убакыт алышы мүмкүн, а задание аткарган оңой эле болуп калат. Кыйын экен деп чыгып кетсеңиздер эч кандай жыйынтык болбойт. Твиттерге кирип, получить сообщение дегенди басып, алда фразаны копировать этебиз. Англисче фраза берип атат. Анан Твиттер ачып алабыз.
Твиттерди деле номер аркылуу ачабыз. Эгер твиттериңиздер жок болсо аны көрсөтпөй эле коеюн. Номер email аркылуу эле твиттерлер ачыла берет. Мисалы менде твиттер бар экен азыр. Бирок бул твиттер ВКонтакка кошулган, ВК таргетке кошулган болчу. Азыр көрөлү. Эки сайтка кошулбайт да. Азыр жанагы эки сообщенияны көчүрөйүн. Эки фразаны көчүрүп алдым. Кайра ушул жерге кирип, алда жерде edit профиль деп турат го, ошону басып bio деген жерге вставить кылам. Ана save дегенди басам көктү өйдөдө. Ошону баскандан кийин мен уже аккаунтума сохранить этилет. Анан эң өйдөдөгү ссылка менен өйдөдө өзүм ссылкам турат. Ошону алып туруп тигил жакка коем. Перейти к следующему дегенде ссылка сурап атат. Твиттер ссылкасын кайра эле жана твиттерге келем. Өйдөдөгү ссылканы алам. Ушул Ханифа деп турат го. Мына ошол бетте турушу керек да, аккаунт дегенде. Туура ссылканы алыңыздар. Мына вставить мынакей. Ханифа бир нерсе деп турат. Мына этот аккаунт уже кошулуп калганда башка ВКонтакт ошон үчүн кошулбай жатат. Сиздер ошонун жаңы аккаунту кошсоңуздар кошулат. Эми TikTok'ту көрүш керек. Одноклассникте кошуп алсаңыздар болот. Бул деле оңой эле. Меники кошулуп калганым го. Мен негизи кошкон эмесмин. Анан TikTok получить сообщение дегенди басасыздар. Буга да фраза берет. TikTok'тун описаниясына жаза турган. Мен TikTok'ума кирейин. TikTok'ту мурун удалить салган болчумун. Жаңы көчүргөм. Эми согласие продолжить дегенди басып, өзүм каалаган бир интерести тандап туруп далее кылам. Сиздер да ушинтип ачасыздар. Эгер TikTok жок болсо, бар болсо сразу эле я деген жерине кирип регистрация кыласыздар, же болсоңуздар уже описанияга жазыш керек жана фразаны. Google менен кирсе болот экен, Twitter, Facebook менен кирсе болот экен. Же логин ачсаңыздар болот. Мына мен комментарий жазган YouTube каналым менен эле кире берем. YouTube жана аккаунту менен эле. Мынакей кирдим. Окей, кирдим. Эми жанагы изменить профиль деген жерге мен фразаны алып келем. Ал үчүн жанагы ВК таргетке кирем. Кайра ВК таргет алда эски видеолорум экен бул. Азыр ВК таргетке кирейин. Мынакей получить сообщение дегенди базам. Cold money дейт. Ошону копировать этем. Копировать кылдым. Эми изменить профиль дегенге кирип описание деген жерге идеи для фото деп турат. Меники ошону өчүрүп салып туруп алдагы эки фразаны вставить кылам да, сохранить кылам. Сохранить болду. Эми бул бунун да ссылкасын ал дейт. Бунун ссылкасын алган оңой эле. 3 точка турат. Мына уже ссылканы сурап атат. Мына 3 точканы басам. 3 точканы басканда поделиться деп чыгат. Поделиться профилем. Ошону басып туруп, поделиться WhatsApp'ка жөнөтүңүздөр. Кааласа ссылкада ссылка деп турат, көк жашыл болуп турат. Сыябы. Ошону басасыздар. Анан ссылка скопирована деп чыкты. Ошону алып келип коесуздар. Мурун башка кошулган болуш керек. Бул меники кошулбайт.
дагы эгер ушинтип кошулбай жатса, дагы ушундай фразаны алып улам кошуп аракет кыла бериңиздер, анан кошулуп калат. Мына ушундай задание аткарганды үйрөттүм, кошконду үйрөттүм, болду. Анан эгер ушундай неме болсо, лайк басканда көрүнбөй калышы мүмкүн. Ошол лайк басканды неметиш үчүн ал жерде 3 точканы басса конфиденциальность деген бар. Ошодон лайкты ким көрсүн дегенде все дегенди тандап коесуздар. Болду, башка проблема болбойт. Мынакей 2-3 жолу аракет кылып көрдүм. TikTok'ту кошоюн деп кошулбайт экен. Негизи жаңы аккаунт ачыш деле оңой. Бул жактан ошентип кошо берсе болот.